Эгерде шүгүр кылсаңыз дейт, ыраазы болуп жашайсыз дейт. Кудай Таалам айын ташкуру ярдах лакум. Эгерде шүгүр кылсаңар мен силерди ыраазы кылам деди. Алла Таала Кур'ан-ы Керимде айтып атат. Эгерде шүгүр кылсаңар мен силерди ыраазы кылам деди. Шүгүр кылыңыз, ыраазычылык бул жердеги тынчтык, бейпилдик, ыраазы өзү келет. Шүгүр десеңиз бардык тараптан ыраазы кылам деген сөздүн мааниси аябай терең. Балким шүгүр кылсаңыз Кудай Таалам сизге дароо сиздин жүрөгүңүздө бейпилдик, ыраазы тартуулап коет. Балким шүгүр кылсаңыз сиз ойлогон нерсени Кудай Таалам берет. Ыраазы болуунун биринчи пайдасы шүгүр кылсаңыз Кудайым сизге ыраазы болуу мүмкүнчүлүгүн берет, жүрөгүңүзгө тынчтык тартуулайт дейт. Эгерде ыраазы болсоңуз Кудай Таалам сизди бул дүйнөдө, ал дүйнөдө азаптардан куткарат экен. Алла Таала Кур'ан-ы Керимде айтат: "Ома яфалуллаху би'азабикум ин шакартум ва амантум." Алла Таала эгер шүгүр кылсаңар, ыйман келтирсеңер силерди азаптабайт деп айтты. Шүгүр кылбаган адам, канаат кылбаган адам бул дүйнөдө азап чегип жашайт. Шүгүр кылбаган адам азап чегип, мына өзүндөгү бакытты билбей, өзүн өзү азаптап жашайт, кыйнап жашайт. Алла Таала Кур'ан-ы Керимде эмне деп айтып атат? Эгерде шүгүр кылсаңар, силерди азаптан куткарам деди. Бул дүйнөнүн баягы өзүн өзү азаптоо, акыретте тозок азабынан куткарам деди. Ибн Ката да айтат: "Инналлаха ла ю'аззиб аш-шакир." Алла Таала шүгүр кылуучу адамды азаптабайт деп айтты. Алла Таала шүгүр кылуучу адамды, ола момунду шүгүр кылуучу адамды Алла Таала азаптабайт деп айтты. Шүгүр келтириңиз, бул дүйнөдө жыргап жашайсыз. Шүгүр келтириңиз, ал дүйнөдө жыргап жашайсыз.